Рахмат. Где-то 2 жума мурда биз экономика жана фискалдык комитеттин мүчөлөрү менен көлгө барып, ошакта пансионаттарды национализацияланган пансионаттарды карап келгенбиз да. Ошол жерден Золотые пески пансионаттын маңдайында частный Алмата пансионаты бар экен да. Ал кимге тиешелүү экенин билесиздерби? Есть у вас информация, барбы? Жооп берип коңуздар, маалымат ээси ким экенин билсеңиздер айтыңыздар. Жок болсо анда кат жүзүндө бериңиздер. Казакстан мамлекетинин жаранынын жеке пансионаты дешти да. Бул боюнча биз тактап эмне частный пансионат экен негизи. Мен бул суроону эмнеге берип атам? Ошол пансионатты Золотые пескини кыдырып жүрсөк, Алмата частный пансионаттын жеке пансионаттын эмесин пирсин тушуна келип калдык да. Пирсин түбүн карасаңыздар, мен сиздерге кайрылат элем да. Таштар менен естественное русло рек деп айтасыңар го, естественное русло вот теченияны мындай закупорить этип, ошо тегерегиндеги Золотые пески, бер жак көлдүн немесинин течениясын бүт ил болуп кетип, аябай неме булганып калыптыр да. Ошол жака эмнеге көңүл бурулбайт, биосфераны айтып кетсек да. Жеринде текшерип бизге так жооп кылып беребиз. Бул 2 жума мурда биз менен вице-премьер министр Замирбек Марипаевич кошо барып, ошол жерден госэкотехинспекцияда госэкотехинспекциянын өкүлдөрүнө расмий тапшырма берген 2 жума мурда. Эмнеге сиз эч кимге не в курсе деп атасыздар? Тактап туруп сизге катышсын деп жооп берейин, мен өзүм эле алайын. Менден сураныч, тактап эмес, өзүңүз барып ошол жака. Бир күнү барып карап келиңиз. Суу абдан ылай болуп, көлүбүздү аябай булгап, абдан начар мындай өзүбүз менен 20дай комиссиянын ичиндеги кишилер болуп барып келдик. Анын ичинде 5 депутат болуп бардык. Состояниясы абдан начар. Анан жеке пансионат деген ал деген Казакстанда оппозицияда жүргөн бир пансионаттын ээси, ошол бир Казакстан жараны ошондой бир ситуациясы бир кызыктай экен. Пансионат иштейби, иштебейби белгисиз. Бирок пирстин состояниясы үчүн эмнегедир биздин көлдөгү ошол суунун тегерегинде, биздин пансионат тегерегиндеги ошол Алматанын эки жагындагы пансионаттагы суунун немеси абдан булганып кетиптир да. Карап бирөөбүз текшерип